Aalам деген закон, а жердик закон ушунун баары жалган. Ушундай мезгилде чындык үчүн бир сөзүңөрдү айтып, чындык үчүн бир күрөшүп, чыныгы ишти кылбагандыктан кырсык басып коет. Бул кырсыктын токтошуна мен арыбаймын деп тирүү манас болуп, өзүңдөгү кемчиликти жоюп, тирүү баатыр болуп, бүгүн да баатыр керек, чындыкты жойгонго. Ар бириң баатыр болуп, чындыкты сүйлөп, чындык үчүн күрөшүп, коомдогу жалганды жоюу үчүн да күрөш. Мындай көз көрүнө мамлекетте дагы бир жалган болуп атат. Ошо жалган үчүн күрөш. Өзүңдө да жалган болуп атат. Эски жашооңдун баары жалган. Ошо пендечилигиң, көрө албасың, ичи тарың, ошентип өзүңдөгү жалганды жоюш үчүн, чындык үчүн күрөш. Ошондо сакталасың, коомдогу, көз көргөндөгү, мамлекетте керек болсо дүйнөдөгү ушу эски жалганды, могу ааламга туура келбегенди иштер үчүн күрөшсөң гана анан сакталып каласың. Ошон үчүн ар бир доордо ар бир адам, ар бир кыргыз өзүн манас сезиш керек, манас болуш керек дейт. Эмнеге десе, адам бойдон туруп арбай боло албайт. Өзүн өзү жеңүү үчүн да өтө чоң дух керек. Эскичиликтен чыгуу үчүн да өтө дух керек. Пендечиликти жерүү үчүн да өтө чоң бир дух керек. Ошондуктан анан бүгүн баатыр болгон Ташиевден коркуп, аалам кандай болду мисалга. 2 жыл баатыр болор, ашып кетсе. Коркуп кетчү эмне бар? Сен асмандан корк, чындыктан корк, чындык өзү бийик, ыйык, жаныңан корк, таныңан корк, бала чакаңан. Чындыкты сүйлөбөсөң чыныгы күчтөр жазалайт. Чындык үчүн күрөшпөсөң чыныгы күчтөр жазалайт. Анткени ал чындыкты гана колдоп турат. Ошон үчүн падышалар кетип атат да Кыргызстанданчы. Качып атат да. Жеп коюп атат да, чындык деген ушу да. Калыс хан Кудайдын көчүрмөсү. Калыс ханганан эч ким каршы чыккан эмес. Анткени жеңилип турган, анда чындык ойноп турган. Чындык үчүн күрөшүп керек болсо баласын даргасы атпайбы? Бир тууганын даргасы атпайбы? Чындык үчүн алып кетсе алып кетсин. Ошо чыныгы дүйнө алып кетсин чындык үчүн. Бул чоң утуш. А жердеги бир жалгандан коркуп, чындыкка каршы чыгыш бул сот, аалам. Жердеги сот ал оюн. Ал курчак театр болуп калды бүгүнкү күндө. Мына тагдыр дегендей суд да. Судья. Бул тагдыр буйруп атат. Бул судья Кудайдай болуш керек эле. Ошон үчүн жанагы Султан кинолордо деле жакынын даргасардабы, кандай бир мезгилдерде ошол барып, ошол Кудайдан түшүнүгү бар кызматкерлерден анан фатва чыгарып келип анан шейхтерденби анан чыгарып келип туруп анан даргасып атат да. Анткени өзү өлтүргөнгө укугу жок. Аалам мыйзамына салып туруп анан бул жараны алып салбасак мамлекетибизге зыян алып келип атат. Мага бир тууган болгону менен элге зыян алып келип атат деп.